Талаш шаарында түнкү саат 22:00 кийин жашы жете элек өспүрүмдөрдүн коопсуздугун камсыздоо жана мыйзам бузуулардын алдын алуу максатында рейд өткөрүлдү. Бул иш-чараны Талаш шаарынын мэриясы жана Талаш шаардык ички иштер башкармалыгы биргеликте уюштурду. Рейд учурунда коомдук жайларда, эс алуу парктарында жана башка адамдар көп чогулган жерлерде көзөмөл жүргүзүлүп, мыйзамсыз жүргөн өспүрүмдөр аныкталды. Алардын ата-энелери менен түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп, балдардын коопсуздугуна көңүл буруу керектиги эскертилди. Азыркы жанагы Бишкекте 72-нчи мектепте болгон окуя, Кантта болгон окуя, Ошто Кара Сууда болгон окуя боюнча ушулар азыр өзү күч алып атат. Хан Сарай бильярд ойночу жайында ойноп жатышкан балдарды инспекторлор текшерүүгө алышкан. Бильярд ойночу жайдын ичинен ойноп жатышкан бир топ балдар инспекторлорго шек жаратып, мындан улам аларга барып өздүктөрүн тактаганыбызда арасында бирөөсү жашы жете элек өспүрүм экени аныкталды. Ал эми жашы жете элек бала Талаш шаарынын ички иштер башкармалыгынын алдындагы укук бузуулар профилактикалык борборуна жеткирилди. Эскертилип айтып атты, кечки саат 10 көчөдө жүргөгүлө деп. Ага карабастан балаңыз бүгүн Хан Сарай бильярд клубунда ошол жактан кармалды. Кармалган учурда биз менен чогуу аппарат жетекчи жүргөн, мэриянын аппарат жетекчиси жүрөт, билим берүү министрлигинен биздин бияктан Гаранонун башчысы жүрөт, Турдубек агай жүрөт. Жана биздин клубдун кызматкерлери бөлүнүп атайын рейдтик иш-чарага бөлүнүп чыкканбыз. Чыккан учурда балаңыз кармалып атат. Кармалган учурда өзүнүн бир тууган байкеси эмес экен, бөлөсү экен. Бир үйдө жашайт да. Эми бир үйдө жашагандан эмес эже, берде бир тууган байкеси болсо уруксат. Эми барбы мындай прескурган приказ барбы, бир тууган байкеси же атасы же апасы деген азырында кагазлар барбы? Негизинде ошону. Эжеке ошогуну бир тууган, мисалы сиздин балаңызга бул жигит жооп бере албайт. Мен жөнсүн да. Мен силерге да азыр нааразымын да. Потому что сопровождение байкеси турса, байкеси ай уй дегенче болго сүйрөп кеткен силерге да туура эмес да. Хотя ошол жерде сен кимсиң, ким менен жүрсүң деп ичине териштирип койсоңор болмок да, бул өзү эле барып барды ойноп жүргөн жок да. Мен өзүм жиберип атсам, инимди сопровождать этип, атасы жок болсо, мейли эми агасысың, кичине бала деген ойногусу келет экен, сен под контролюңдө мына совершеннолетний бала жиберип атам, мейли алып кетсе. Ал айтканда мен обидно болду. Мен даже не успел, тияктан касса деп зырылдатып отур, кассага акча төлө деп. Ой, мен биякта инимди апарып атам деп. Анда охрана сотун кассага акча төлөп чыктыча жок депчи. Мен деле силерге суроо бергим келет да. Мына байкеси да билбей калып атат да. Если ошондой случайда силер алып кетип баратында азыр айткан сөзүңүзгө сиз кырсыкка кабылып калсаңыз, байкеси болсо калып калып атат, баланы сопровождать алып кеттиңер. Ким жооп берет бул жерде? Силер жооп бересиздерби? Жуп кеткен үчүн. Жана кыдырып жүргөндө бир тууган агасы болсо азыр түндүк бардыгында бар. Мына мен бир тууган агам деп телефонду көрсөтүп, паспорт бүттүгүн азыр түндүк бар. Көрсөткөн жерден ошол жерден бир тууган агасы, атасы, баласы калат ошол жерде. Анткени сопровождение бар. Ал эми күбөлүгүнө дал келбегенден кийин, мисалы любой бала, эжеке, любой бала айылдаш байкесин деле мен байкем дей берет. Мен ушу бала жалгыз барбайт да, сөз бирөөлөрүн ээрчип барат. Бөлөк эле бирөөндө эле мен байкем дейм. Эми анын шакыр башка, эми жердеш деген башка, айылдык деген башка, кошуна деген башка. Мен лично үйүмөн отурган жермен акчасын берип, иниме кошуп жиберип атам да. Биз аны көргөн жокпуз да. Эми көрбөгөндө силер көрбөйт. Силердин күнөөңөр, мен азыр адвокат чакыртайын анда. Силердин күнөөңөр ошол жерде байкесим мен менен жүрүү десе да болбой эле, сүйлөшпөй эле, кантага барбай жуп кетип калганга кандай? Чакырбайсызбы, сиздин укугуңуз. Арден, сиз сүйлөп аткан, сизди съемка кылып аткан телевидение баштан аяк тартып келет. Адвокат чакырсаңыз өзүңүздүн эркиңиз. Чакырыңыз. Азырда телевидение тартылып атат. Азырда тартылып. Жок, мисалы үчүн мына кагазыңарда көрсөтпөйсүздөр. Мен биринчи жолу билип атам. Я не ознакомлена. Азыр биринчи жолу угуп атам да, что при сопровождении атасы же апасы же бир тууган родственный связь деп атсыңар, бир тууган. Ата энеси, 74-үнчү беренеме Ага, 74-үнчү берененин немесин, ата энесин аларды алмаштыруучу адам дейт. Өзүңүздүн жакын мындай эмелериңиз да,
агасы болобу, эжеси болобу, ошонун коштоосунда көчөдө жүрсө деп атат. А бул көчөдө эмес, жанагы чоңдор ойной турган бильярдта барып ойноп атат да. Байкеси ойноп, байкеси менен жанына барып турду да. Ушул мыйзамды бул бузуп атат. Ушул мыйзамды. Азыр мен биринчи жолу таанышып атам. Мына тааныштым. Эми кийинкиде биз муну кайталабайбыз деп мен өзүм эме берейин сиздерге. Сизге биринчи жолу таанышып, Биринчи жолу таанышып мен Кечиресиз, кечинде чогултканыма. Мунара бурушума жерде мындай вопрос возникать этип атат. Азыр громкую связька коюп атам. Номер 2-нин 8-класстын окуучусу. Азыр данный момент бизде бильярд менен клубда мэрия менен чогуу аппарат жетекчилер уккан эмесмин деп атат. Азыр громкую связьда турасыз. Биз мектептен окуучуларга кыдырып айтабызбы, кечки саат 10дон кийин көчөгө чыкпагыла деп. Айтылган, эмеде линейкада да айтылган, ата-эналер чогулушунда да айтылган, классташууларда Неге чакырган? мен председатель Роскомитетинин чогулуш болгон эмес. Председатель ким? Биялиева Чолпон десеңер, 8 класстын председатель Роскомитет. класстын председатель родительских комитетов дейт. Биялиева Чолпон деген эже экен. Бизге андай айтылган эмес. Асланбы? Аслан. Ал мен уккан эмесмин. Собрание болгон эмес деп берди, азыр айтып атат мынакей. Мунара Борошевна, собрание не проводили. Мен азыр ознакомлена, мына азыр тааныштырышып атат мени. Хорошо, Мунара Борошевна, кечки тынчыңызды алганга кечирим сурайм, меңиз чоң рахмат. Биз бир жумуштар менен барганбыз, бирок мындай общий родительский собрание не провели. Азыр сиздерден угуп таанышып атам. Мен штрафты төлөй албайм. Төлөй албайм деп жазсаңыз. Ошоктон чечип берет. И тем более встречное заявление да жазам мен, потому что байкесине эме кылбай сүйлөп кеткенге үчүн. Бар мыйзам чегинде же. Мыйзам менен мен азыр таанышып атам. Если мен муну билгенде менин менен жибербейт. Бул сиз билбегениңиз Жок, билбегендиктен жиберип атам да менчи. Билбегениңиз сиз жоопкерчиликтен куткарбайт. Мен аялдаш мен бара албайм андай жактарга. Жок, биринчи барыбызга эле неме бергиле да предупреждение. Мен азыр мисалы үчүн ыраазычылыгымды айтып кетем. Мен биринчи жолу уктум, экинчи ой бербейм. Мыйзамда биринчи жолкусу деген жок да эжеке. Тартип сакчыларын көргөндө Шаршкол ресторанындагы мектеп курагындагы официанттар жашынганга аракет кылышкан. Бирок инспекторлор алардын качып кетүүсүнө жол берген жок. Арткы короосуна качкан официанттардын изинен түшүп, бирисин сарайдын чатырынан табышса, эки кызды кошумча курулмалардан табып чыгышты. Нар жаққа чекет бұрыла. Не, қачып ол. Ана бәлкім раман. Жоқ ішпе. Некен? Назад. На, эко. Слушай.
Толгонай? Туғаның? 20 сентябрь кетінен жет. Школа эки. 11 класс. Адрес қандай? Манас Тельман 180. Манас Тельман 180. Манаса или Тельман? Манас Тельман следующий 180. Маша қайсыға қарайды? Манас Манас қарайды. Тельман қанша? 180. Тұрысбекович. Алғожаева. Шашимбай. Буын. 11 май. Қайсы школа? Номер 3. Үш башқа мектептен келсің ғой, қанша жыл болды? Қаншаншы қыз? Макес. 23-25. Алды, номерін 5 қалын оқы. 25 шамасында. Ondan кейін Шаш қол. Шумекленің қатышуында ойынды. Çünkü ата-енесінің қоштауысы жоқ, ата-енесінің емге келісімі жоқ, қоштауысы жоқ. Шындай немелі кафе ресторандар істеп жүрген, жасөспірімдерді алып келіп, низам шегінде кодексіне қаралған, ең соңғы штраф. Биринчisi деген жоқ, берді біз мектептен барлық ескертеміз. Уақытта жүргізілуі қараусыз, ата-енеге қоштауысы жоқ, жүргізілуі. Біз елемес бізде мектеп Спешит қарағынан ескертіліп, бұға жейін бірнеше жол іс-шаралар жүргізіп бізге ошол ең бірінші ескертіліміз ошол жақтан жүрді. Бұлар қайсы уақытта мыйзам бұзылады, қайсы уақытта бұзылбайды, тақшып есеп приказ. Ошол негізінде 74 беренемде сізге 1000 сом штраф салып береміз. Паспортыңызды беріп қойыңыз. Я. Анас көтө көттү. Ошол өтөөнүн бүт нерсеси ушу немелер тарабынан болот, эжеке жашөспүрүмдөр тарабынан үстөлгө берип атат. Жакында эле жашөспүрүмдүн өмүрүн коштолгон 3 факт катталды. Ошол негизинде азыр күчөтүлгөн тартипте иш алып барабыз. Булар иште өзү таза болбойт деп тыйбайбыз эжеке. Иштесе болот булар. Саат ошо сабак мектеп тарагандан кийин 5 саат убакытта келип иштесе болот. Саат 8ден кийин келип. Сабактан кийин келип, булар саат 8де уже ал жумуштан чыгып, ал жумуштан кийин келип, булар уже сабак дайындаганга жетишиш керек булар. Түкүсүнө чейин, азыркы убакка чейин булар иштейт болбойт. Категорический запрет берет да мыйзам.